Суук түшүшү менен жаш балдар арасында сасык тумоого кабылгандар көбөйдү. Ушул тапта ооруга чалдыккан 75 наристе Ош облустук балдар бейтапканасына дарыланып жатат. Оору 2 жашка чейинкилер арасында көбүрөөк катталып, өпкөнүн шамалдашына чейин алып келүүдө. Жылда эле болот. Бул быйыл эрте башталды. Суук болуп кеткенине байланыштуу. Ата кышындасы жылда эле оорулар көп болот. Башка бөлүмдөрдө дагы палаталарды алып ошактарга да жатсабыз да. Облустук балдар ооруканасы 60 бейтапка гана ылайыктуу. Дарылангандар көбөйүп кеткен үчүн орундар жетишпей 15 коридордо жатууга туура келген. Катарында 1 жаштагы небереси менен Рабия Касымова да бар. Алар 3 күндөн бери кире бериште дарыланууда. Түнү саат 3-4-төрдө суук болот экен. Өзүм чүңкөлүп жаткан менен баланы чүңкөй албайт экенмин. Айла жок. Ушулардын жардамы менен турабыз, айла жок. Эгерде жылуу бөлмө болсо, жаткандарды көрүп мен деле суктанып атам. Бөлмөгө жатсам жакшы болот эле да. Ош шаардык балдар ооруканасында да сасык тумоо менен кайрылгандар 1 айдан бери кескен көбөйгөн. Мурда күнүнө 20 бейтап болсо, азыр күнүнө 70-ти түзүүдө. Ал эми сасык тумоонун белгилери менен дарыланып жаткандардын саны 150дөн ашат. Орун жетишсиз болгон үчүн дарты жеңил бейтаптар үй шартында дарыланып жатышат. Биздин оору жеңил болгонуна байланыштуу ошо үйдө эле дарыланабыз. Анан азыр врач мага кандай эме кылат, ошолорду түшүндүрүп берет. Ошо грипптен осложнение да. Ошо анан жеңил экен, Кудайга шүгүр. Түнкү келген баняларды биз сыртка барып, кроссовка бар, же болбосо өзгөнгө бар, алыстан келген баняларды биз отказ кыла албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз шартыбыз болушунча коридорго болсо дагы орундуктарды жайгаштырып, кошумча бөлмөлөрдү, физ кабинет болобу, аларды бошотуруп түнү кабыл алышка аракет кылабыз. Жугуштуу оорулардын эң эле коркунучтуусу сасык тумоо. Эгер убагында алдын албаса, өнөкөт дартка айланышы мүмкүн. Аба аркылуу жуккан вирус күз-кыш мезгилдеринде күчөп, иммунитети алсыз жана убагында эмдөөдөн өтпөгөн жаш балдарга тез жугат. Мындан улам ата-энелер балдарын жылуу кармап, дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу шарт. Көбүнчө кээде ата-энелер дагы поздно обращение кылат, анан ошол мезгилде поздно обращение кылып келип калат. Ошол мезгилдерде дагы кыйналабыз. Эми биз больницабыз эми баягы эски больница болгон үчүн приемныйыбыз дагы кичинерээк болот. Анан алыбыз жетишинче 2-ден 3-тен иштегенге аракет кылабыз. Азыр силер мына келген күндө азыраак больной, мындан да көп болот. Сасык тумоо ар жылы түрдүү белги менен кармайт. Кээде ич өтсө, бирде дене табы көтөрүлүп, температурасы 40 градуска чейин чыгып кетиши мүмкүн. Чыйрыктырып, баш оорутуп, алсыратат. Быйыл сасык тумоо тамак оорусу менен башталып жатканын ак халатчандар кошумчалашат. Ошол себептен сизде жана балдарыңызда жогорудагы көрүнүштөр катталса, дарыгерлерге кайрылууну сунушташат. Аселя Бусурманкул кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.